Кыргызстандыктар үчүн айдоочулук күбөлүк, камсыздандыруу, жол кайгыл кызматындагы коррупция көйгөйлөрдүн баш сабында турат. Ушул күнгө чейин айдоочулук күбөлүктү алуудагы коррупциялык иштер токтобой жатат. Атайын кызматтын катуу көзөмөлү, камоолор жана кармоолор унаа ишканасынын кызматкерлерине таасир бербей жаткандай. Акчалба, таза иште деп $2000 ай сайын берип турган президент укпай, жемкорлуктун сазына түшүп кеткен жетекчисин кызматкерлери менен кошо атайын кызмат кармап, темир тор артына тыкты. Жаңы келген жетекчиге сабак болобу, аны убакыт көрсөтөр. Айдоочулук күбөлүктөн сырткары унаасы бар жарандарды камсыздандыруу жараяны да түйшүккө салып келет. 20 августтан бери унаа мамлекеттик мекемесинин бөлүмдөрүндө унааны сатып жатканда, сатып алганда жаран камсыздандырмайынча каттоого алынбайт. Айдоочулар 5 минутага берилген полисти жөн гана акча жасоонун жолу катары баалашып, камсыздандыруу боюнча мыйзам чийки деп эсептешет. Жол коопсуздугу, айдоочулук күбөлүк, укуктук тартипке байланышкан урунттуу жагдайларды Нурзада Сыдыкова кенен айтып берсин. Сатканда акмак, сатып алганда акмак. Катуу жазага тартыш керек. Түрмөгө дегендейчи. Бизде правила жок эч качан. Акчаны которгула. Кыргызстанда көп жылдардан бери айдоочулук күбөлүктү алуу оңойго туруп, ортомчулар аркылуу сүйлөшүү жолу менен документке ээ болуп келгени баарыбызга маалым. Анын кесепети жолдогу кооптуу, опурталдуу жагдайларды жер аттары айтпасак да белгилүү. Калың элге сиңип калган бул жагдай менен күрөшүү учурдагы президент Садыр Жапаров жаңыдан кызматка киришкен учурдан тартып баштаган. Президент баш болуп тийиштүүлөрдүн баарына эскертүүлөр берилип, баштапкыда УКМК тарабынан коррупциялык иштер ачыкталып, кармала башташкан. Көзөмөл күчөп, канчалык татаалдап жатса да коррупциялык ишти ооздуктоого мүмкүн болбой жатат. Алардын бири ушул апта ичинде аныкталып, УКМК унаа ишканасындагы коррупциялык иштерге бөгөт коюлганын кабарлады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы үн катты. 2020 жылга чейин 15-20 миң сомго сатылып келгенин баарыңар жакшы эле билесиңер да. Кызматка жаңы келгенимде бул тармакты ким тартипке салат деп сураштырып жүрүп, Рустам Жокоев деген жигитти койдум эле. Башында жакшы эле иштеп келди. Тартип орноп, айдоочулук күбөлүктү оңой менен ала албай калганыңарды сездиңер да. Мен ого өтер күчөтөлү деп ал жигитти чакырып, сен өзүң таза болсоң, кол алдыңдагылар да таза болот, өзүң да таза бол. Айлыгың жашооңо жетпей жатса, демөөрчүлүк фондуман кошумча $2000 материалдык жардам берип турайын деп убадалашып, антын алып ай сайын $2000 жардам берип турчумун. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес. Ошондуктан 40ка жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Президент Садыр Жапаров белгилегендей берилип жаткан материалдык жардам жетекчилерди коррупциядан алыс болуп, таза болсо деген максатты көздөгөн. Бирок ага карабай, унаа ишканасынын жетекчиси өзү коррупциялык схеманын башында туруп, акча алып турганын УКМК далилдеди. Президенттин ишеничин актабаган Рустам Жокоев жемкорлуктун курмандыгы болуп кетти. 40 миңден 80 миң сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% күбөлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук күбөлүк сатылбаш керек. Азыркы убакта 30 жылдан бери айдоочулук күбөлүк сатып алгандар жашап жатабыз. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7 миңдей жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10 миңден ашык адам жабыркаган, анын бир нече миңи майып болуп калды. Аларды өкмөт жөлөк пул берип багып жатат. Эгер мындан ары деле айдоочулук күбөлүк сатыла берсе, анда бул сандары өсө берет. Ошондуктан айдоочулук күбөлүктү сатууну кан буугандай токтотушубуз керек. Праваларды сатуу, күбөлүктөрдү сатуу тарабында бардык мыйзам бузган адамдарды биринчиден катуу жазага тартыш керек. Анан эң биринчи катуу жаза деген менен бул канчалаган тыюулар болуп атат, бирок болбой жатат да. Бул жерден эң биринчи жарандык коомдагы өзүнүн ордун так билиш керек, бардыгы мыйзамга баш ийиш керек. Жакшы айдап, туура айдап, правиланын баарын сакташ керек адамдар негизи эле. Ошонун артынан бизде Кыргызстанда өлүмдөр да азаят, ДТПлардын баары ошону азайыш керек да. Мен ылы түшүп келатсам, бирөө өйдө чыгып келатат да. Мени жаман көрүп, анткени встречный да. Баарыбыз эле баары эле нарушать этет, мен деле Москвада көп эле иштедим. Правила жакшы аякта. Бизде правила жок эч качан. Ведомствода иштеп аткандардын баарына миллиондон алкыштап туруп, же болбосо имуществосын деле мисалы алып алса болот да. Ошондо адам түшүнөт да.
Антпесе адам түшүнбөйт эч качан. Мыйзамдык күчөтүш керек. Буга чейин УКМК кабарлагандай, жарандар айдоочулук күбөлүктөрдү алуу максатында ортомчуларга кайрылышкан. Алар экзамен тапшыруучулар менен аталган мамлекеттик мекеменин кызмат адамдарынын ортосунда ортомчу катары иш алып барып, пара алып турушкан. Ал эми тийиштүү кызмат адамдары өз кызыкчылыгын көздөп экзамендерден ийгиликтүү өтүүсүнө жардам беришкен. Алдын ала эсептөөлөр боюнча транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин бир гана филиалынан ай сайын мыйзамсыз түшкөн акчанын суммасы 10 миллион сомдун тегерегинде болгон. Ана 50 миң жөнөт, эртеге мен айткан жерге отурасыңар, эртең кыласыңар. Акыңардан айтып турат, бирди бар, экини бас. Уна мекемесиндеги болгон коррупциялык схемалык көрүнүш, албетте туура эмес көрүнүш. Бул нерсеге мындай жалпылап айтканда мамлекеттик институттардагы жаш жетекчи болобу, ортомундун өкүлү болобу негизи эле мындай мамлекеттин бир душманы катарында көрүп калышты да, бул коррупция деген нерсечи. Ошондуктан биз албетте Кыргызстан бир жаңы деңгээлге чыгып атат. Коррупция менен күрөшүүдө биздин мисалды Борбордук Азия мамлекеттерине Казакстан, Өзбекстанда мисал алып атат. Бирок ошенткен күндө да мамлекетте албетте жетекчилерге колдоо көргөзүлүп жаткандан кийин ошо жетекчилер да өзүнүн жоопкерчилигин так сезип, анан жүрөгүнөн дагы билиши керек деп ойлойм да. Ошо ишенген адамдарды эч качан мындай алдабаш керек, подводить этпеш керек да, кыскасы орусча айтканда. Ошондой эле президент Садыр Жапаров жалпы кыргызстандыктарга айдоочулук күбөлүктү сатып алуудан оолак болуп билим алууга чакырды. Ал эми унаа ишканасына жаңы жетекчи дайындалып, талаптар күчөтүлөрүн эскертти. Андан тышкары 40 районго автомектептерди ачуу тапшырмасы берилгенин белгиледи. Сатып алган киши кыз жакшы мыйзам чигирек болуп калган да бул жерде. Эми автоунаа күбөлүктөрүн алуудагы коррупциялык иштерден тышкары айдоочу же автоунаа саткан ишкерлер үчүн дагы башка маселе нааразычылыктарды жаратууда. Учурда автоунааларды алып сатууда сөзсүз түрдө камсыздандыруу полиси талап кылынып жатат. Унааларды каттоо бөлүмдөрүндөгү бул эреже коомчулукка жакпай, унааны сатуу учурунда жаран камсыздандыруу полисин алуунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы түшүнүксүз жагдайды жараткан. Өзүм мисалы камсыздандырууга каршы эмесмин да, мен колдойм, муну кылсын, баары бирибиз кылганыбыз жакшы. Только сатып алган киши кылып туруп, айдап жүрүш керек да. Сатып аткан киши эмес. Бул жерде азыр мен сатып аткан кишимин, мен кылып берип атам дагы, уже сразу азыр оформить эткенден кийин мына көт деньги на ветер болот да. Ошол эле. Сатып аткан адам камсыздандырып туруп сатат, алган адамга жараксыз экен булчу. Ортодо 350 сом жок да. Ал деле акча да 350 сом деле. Ошого буну машинаны алган адамга эле промой камсыздандырып койсо жакшы болмок да. 2024-жылдын 20-августтан баштап Кыргызстанда кыймылсыз мүлк жана унааларды сатууда сөзсүз түрдө камсыздандыруу полиси талап кылынып баштаган. Ал эми анын баасы айдоочунун тажрыйбасына жана унаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша болот. Объемуна, эски жылына жана водитель стажына карап, анын акча каражатын база айтып чыгарат. Азыркы мезгилде ошону иш алып баратабыз. 350ден 500-600га чейин болуп атат азыркы мезгилде. Оформление үчүн эле. Машинанын ээси, техпаспорттагы ээси ошо камсыздоо жүргүзүш керек. Бул өзү бизде 2015-жылдан бери жүрүп атат өзү нерсе камсыздандыруу. Но азыркы сентябрдан киргизилди ошо полностью. Себеби 2025-жылдын 1-январынан ар бир Кыргыз Республикасына катталган автоунаа камсыздан өтүш керек. Өкмөт 9-августта чыгарган токтомго ылайык августтун аяктарынан тарта унааны каттоодо жана кайра каттоодо Асака полисин алуу милдеттүү. Учурда унаа мамлекеттик мекемесинин Жалал Абад региондук бөлүмүнө камсыздандыруу полиси жок унааларды каттоого албоо тапшырмасы берилип, өкмөттүн токтомунун негизинде иш алып барып жаткандыктарын айтышууда. 2-сентябрдан баштап ар бир автомашина камсыздандыруусуз каттоодон өтпөйт. Ошо камсыздандыруунун эң главный немеси элдердин машинасын өзүнө камсыздандыруу болуп саналат. Анан кийин бирок азыркы учурда жарандар көбүнчө аз убакытта эле камсыздандырып келатат. Каттоодон өтүү үчүн ганачы. Бирок элдерде түшүндүрүп айтып атабыз. Бир жылга камсыздандырса болот, андан кийин дагы ашыкча камсыздандырса болот деп, камсыздандыруусуз машина азыр каттоодон өтпөйт, бирок бардык машиналарды камсыздандыруу болуп атат. Элдердин арасында болуп атат. Мындай жагымсыздык болуп атат. Неге дегенде, эмнеге мен машинамды сатсам камсыздандырам дегенчи. Ал
Ал эми аталган унааларды камсыздандыруу мыйзамы шалаакылык менен жазылганы айтылууда. Анткени сатып жаткан унаа ээсин милдеттүү түрдө камсыздандыруусу бул тийиштүү уюмга жок жерден эле акча төлөөгө мажбурлап жатканын айтышууда. Өзү камсыздандыруучу өзү бул жакшы нерсе негизичи. Бирок бул законду түзүп аткан, бул мыйзамды ойлоп чыгып атканда булар бир аз шалакалык болгондо. Бул закондо мындай деш керек эле. Ушул 24-жылда октябрга чейин сени менчигиң болсо, сен төлөбөйсүң депчи. А бул саткандан кийин алган адам камсызданыш керек да. А булда уже постоянно страхование болот, кийин сатса дагы ал уже страховкасы болот да. Бул жерде эми коррупция тиги бу дешим кыйын. Бул жерде шалакалык деп коебуз. Себеби мисалы үчүн страховойлор дагы буга чап жармашты. Себеби жок жерден акча түшүп атат да. Эми бул ким кызыкчылыгы билбейм, бирок азыр биз мамлекетте камчы Кыдыршаевичтен башка эч ким күчү жетпейт окшойт бугачы. Ошого камчы Кыдыршаевичке кайрылат элем, урматтуу камчы ака. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып алсаңыз болбойт. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев унааны сатып жатканда ОСАГО полиси болушу керек деген норманы жокко чыгарууну сунуштады. Анын айтымында учурда унаасын сатып жаткан адам да, аны алып жаткан киши да ОСАГО полисин алууда. Машинаны сатканда, алганда алуучу дагы, сатуучу дагы алат да. Сатуучу 5 күнгө алат. Зачем? Түшүнүксүз. Ошону токтотсо Минэконом. Же атайын ошону кулатабыз, страховой компаниялар жыргатсын деп, акчаны алсын деп 5 мүнөткө алат. Чынындачы? Вот зачем ошону кыйнатып элди? ОСАГО тууралуу мыйзам 2015-жылы кабыл алынган. Мыйзамдын 32-беренесине ылайык ал 2019-жылдын 7-февралдан тарта колдонула баштаган. Бирок ОСАГОсы жок жарандарга айыппул салуу тууралуу норманы киргизүү 2025-жылдын 1-январына жылдырылган. Ошондой эле учурда бул мыйзам бүгүнкү күнү кадимкидей иштеп жатканы айдоочулар тарабынан айтылууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.